Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мына 2019 жылы Семавыл деген проект, бул корейче Семавыл экен, тил жагы которгондо менин айылым деген экен. Бирок каражат жагына мына Койка фонду суу каржылап, мына жылы суу айылын тандап алышкан эле. Жылы суу айылында мына азыр 1 миллион 650 миң сомдук проект менен жарыктандырылды. Бул жарыктандыруунун биринчи мааниси ушул жылы сууда мына Карабулактан мына мектепке келип окуган окуучулардын коопсуздугу үчүн. Анан булар биринчи проектиде тротуар деп киргизген элек, бирок тротуардын сметалык баасы өтө кымбат болгондуктан ошодон анан кийин мына түнкү жарыкты тандап алдык. Өзүңүз билесиз, Амир Сариевич бунун башында 2017-2018 жылдары ушул проектлердин баардыгы Замир Сариевич өзү айтып, ушул жерлерди ушундай кылайлы, мына жерди жарыктандырайлы, мына арканы салайлы деп өзү идея көтөрүп, ошол нерсе менен болуп келип атат. Урматтуу туугандар, анда эмесе ушу сөздү Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Молдокулов Замирбек Сариевичке беребиз. Биринчиден саламатсыздарбы. Мына жакшы сүйүнүч президентибиз Сооронбай Шариповичтин баягы аймактарды өнүктүрүү жылы, санариптештирүү аймакты өнүктүрүү жылы, ушу жарыктандыруу, жол салуу, суу менен камсыз кылуу ошонун бир бөлүгү болуп атат. Мына 1-2 ай кичине кармалып калды, баягы кичине столболорду түздөп, тегиздеп, мына подрядчиктер тарабынан өздөрүнүн баягы кемчиликтерин жойгонго чозулду. Мына бүгүн сааты келген экен, мына бүгүн ачылышы болуп атат. Биринчиден ушу жана өкмөт башчысы айтып кеткендей, ушул жердеги элдин коопсуздугу. Ушул жерден машина өтүп атканда бул трасса, ошо жарык болуп турса, баары көрүнүп турса, биздин окуучулар каттап атат, сиздер түнүндө машиналар каттап атат. Ушунун баары коопсуздугу биринчи кезекте ошол бизге керек да. Жарык болуп турса, баардык жерде ошо ыңгайлуу болуп өтүп турат. Ошон үчүн ушул жарык эч өчпөсүн. Эл үчүн кызмат кыла берсин. Баардык айылдарда, райондун баардык ошол жерлерде жарыктандыруу, оңдоо, ремонттоо иштери жүрүп атат. Алга жылуу өнүгүү болуп атат. Буну биз көргөнүбүздү көрдүк, билгенибизди билдик деп айтышыбыз керек, туурабы? Ошон үчүн ушул жарыктандыруу элге кызмат кыла берсин. Подрядчиктер силерге дагы эл үчүн иштеп атасыңар, рахмат. Баягы ошо кичине кемчиликтерди жойгула тиги деп мен баягы айтып жүрдүм эле. 2-3 жолу ошко нары бери өтүп атып карасам, түздүп аттыңар, оңдоп аттыңар, жакшы экен, оңдоп атышат дедик эле. Бул элди сыйлагандык. Туурабы? Ошону кемчиликти туура билгендик, ошону баягы сезгендик. Мен ошон үчүн айтат элем, мына ушул жылуу суу, Карабулак, мына Ташкоро, Бүлчөнүн каттагандарына ушу жарыктык ар дайым бизге жарык болуп турсун, элибиз эч качан оорубасын, кечеге окшогон пандемия, коронавирус жолобосун, ушу боюнча кетсин, сакаяйлы бардыгыбыз, туурабы? Тынч болойлу, ушу иши кылып, мамлекетибиздин өнүгүшүбүзгө бардыгыбыз кызмат кыла берели. Мына 1,5 жыл болду келген. Көрүп атасыздар, мен тынбай чуркап жүргөнүм, мына азыр өкмөт менен орун басарларыбыз анткенде дагы мен өзүм барайын азыр. Бутум оорубаса да барып көрөйүн ушу жарыкты. Жолдо келатып көрдүм ушу. Ар бир нерсеге себепкер болгон жакшы болчу, туурабы? Ошон үчүн кут болсун. Рахмат. Элибизге жакшылык берсин, а? Рахмат. Анда бирөөбүздөр урматтуу жамаат, урматтуу чүгүсү, айылдын тургундары, урматтуу Замир Сариевич, мынакей биз баардыгыбыз эл журт, район күбө болуп атат. Сиз жетекчи болуп келгенден бери Алай районунда канчалаган өнүгүүлөр, канчалаган ачылыштар болуп атат. Кече эле коронавирустан кийинки ачылышта да бир элдер күбө болду, өзү бир иш-чарага. Андан кийинки мына ушул жылуу сууну жарыктандыруусу, бул да болсо мына биздин өкмөтүбүз, сиздердин ушу башыбызда турган жетекчилердин бир иштерин алдыга жылган бир белгиси. Ошону менен мынакей биздин айылыбызда дагы анча-мынчалар аксакал башы менен өздөрү чукуп, жерде кызмат кылган балдар бар, мен нары бери өтүп көрүп, анча-мынча өз дагы кичине балдарды колго алыш кылдыргыла деп жардамдаштырып, ушуларга Алла ыраазы болсун. Бул шариятта дагы бул фисабилла деп мына жолду айтат, Алланын ыраазы үчүн. Ошо жолго жарыктандыруу, жолду оңдоо, кимдин канчалык салымы болсо, кыяматта Алла Таала ошончолук сооп берет. Ким ушул светтин жарыктандыруусуна салым кошкомосо, Алла Таала анын дагы өзү жашоосунда Алла Таала бир нурду пайда кылсын. Эми сизге да Алла ыраазы болсун. Ушунча биздин кичекей айылды, кичекей деп өзүңүздүн улуу башыңыз менен келип, ушул жерде өзүңүз ачып жана сиздерге мен ушул
Жылуу айылынын тургундарынын атынан биз ыраазычылык билдиребиз. Өкмөтүбүзгө, сизге жана баардык мына жерде падирашик балдарга Алла ыраазы болсун. Ушул жарыктарда ушул жерде эч качан кырсык болбосун. Амин. Амин. Дайыма жолубуз ачык. Ушул жылуу элдин жүзү ушу светтегидей жарык болсун. Ушу мамлекеттин өнүгүшүнө, башкасына баарыбыздын салымыбызды дайыма кошуп жүрөлүк. Эл бириксе баардыгы ушул районубуз болсун, областыбыз болсун, өнүгүү пайда болот иншалла. Алла Таала дайыма ушундай сиздердин да иштериңизге ийгилик берсин. Жылуу эли аман болсун. Жолдо эч кандай кырсык болбосун. Амин. Жандырып. Жандыр. Ак жолдо болсун, ошол жолдо трасса. Bunun nemesi ekan? Kuram giriyor işte ben kuyup kaladı ekan. Ana alan jarık veriyor. Жакшылыктарга келип жүрүң эми. Азыр канага мына Силжанды койсонан копча туруп. Кана, о. Мен өкмөт там эң чоң мыймандар. Эми азыркы жерде Şu eldi başkarıp Болгоп көпүрөгө деп Бул чоң сүйүнүч болду. Өтө жакшы болду. Ошол Birek o söz aytып Эми чындыгында бул жалпы курулушу жакшы болду. Бирок ушу курулганга чейинки аракеттер мына сиздер тараптан акимият болсун, өкмөт болсун. Ушу менен о барбаган жерлерге барып, ака-жака деп атып ана бул проектлерди ашып кетпейт. Ушулардын салымы менен бизден айыл башы болуп жүргөн Каныбек бул дагы аракет кылып жүрдү. Жыйынтыгында келип, мынандай бүгүнкү жаркыраган жайнакка неме келип калды. Бирок бул жерде турганда мынау сыйгалак столго. Мен столлор боюнча да айтып койгон сурет келип атат да. Мен Ошко кетип атам, 41ден тартып, 51 берки неме буягы өзгөнгө кетип атканда жолдо тегеле мындай стол көрбөдүм эй. Бардык эле тике артылып мынтип койгон болду. Анан кээ бирлери столго байлап койгон. Эми ошон үчүн мына ушуларга да чоң рахмат айткым келип атат. Экинчи жагы буга карап көрсөк мына 10 метрдей болуп атат бийиктиги. Бизде кран жок. Жөн эле мынакка гана болот. Жармашчы эле коюп чыкты ошону. ачыкча болобу? Ана ачыкча болот. Марашки экен. Болбосом буга жөнөкөй бада чыга албайт. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, ушу мына сиздерге да ушу жетекчиликтериңерге ушу насип кылып, ушу элдин үчүн дагы эле кызмат кылып, мындан кийинки да проектлерге да кызмат кылып салымыңарды кошту. Анан кийин ушул жерде иштеп жүргөн сууктарда саа элдер туруп неме кылып атканда, уже булар иштеп батышканда мен кошо болдум. Мен эми өзүм 2-3 күпөлөп бердим ушу балдарды неме кылайын деп. Ушулар да ушу өмүрлөрүнө барака берсин, бала чаканын күнүн көрсүн, элдин жакшы сөздөр тийсин, алдыңкы бактылуу карлыктарды берсин, сиздерге да ийгилик иштерди берсин, элибиз тынч бололук, ынтымак бололук, баардыгы жакшы болсо ушул окшогон иштер бүтө берет. Мындан кийин дагы жакшылыктарга жете берет. Райондун өнүккөнү ушундай эле нерседен билинип калат. Шундан болуп атат Кудайга шүкүр. Өзүңүздөр байкасаңыздар мына Болуп турат, тынч болуңуздар. Рахмат. Жакшылык болсун. Ишиңерге ийгилик боло берсин.